Улуу Кудай дүйнөсү. Адам жана жашоо. 4-бөлүк. Бегалиева өмүрбүбү. Ай менен күндүн жарык нуру жер бетине чачырап, жаман же жакшы адамга бөлбөй баарына тегиз шоола берип жатат. Шам болуп күйүп жер шарын 7 катар асман бийиктиктен карап турат. Жабык асман жана ачык асман. Бул түшүнүктөр болуп келген жана боло бермекчи. Ачык асман — бул 6 катар асмандын ирээттүү байланышы. 6 катар асман аалам чындыктарын түздөп, урунтуу жерлерин жерге берип туруучу бөлүк. Бөөдө кырсыктардан куткарып калуучу бөлүк бул 7 катар асман. Мансап күткөн, кордук көрсөткөн, жамандык жасоону максат кылган адамдар бул сырларды түшүнүүгө аракет жасашсын. Алдыбызда Улуу Кудай сырлары. Акыйкаттык, чындык жер бетинде тегиз орнотулушу керек. Мына ошол мезгилде гана адам баласынын берейин деген ойлору, жасаган аракеттери өнүп өсмөкчү. Асмандын астында, үстүндө, аалам системасында эмнелер жайгашкандыгы тууралуу далилдер бар. Даанышман адамдар муну айта келген. Бирок алардын ойлору көп учурда жакшылыктуу кабыл алынган эмес. Кайрадан бул ойлор кайталанмакчы жана жаңы ойлор, жаңы сырлар берилмекчи. Бейнеси бийик адамдар кандайча жер бетинде төрөлөт? Алар эмне иш аткарууга тийиш? Акылмандар, даанышмандар, жол көрсөткүчтөр — булар аалам адамдары. Акыл эсти тазартуу максатында адамдардын арасында жашоого жиберилген өкүлдөр. Эртеңки күн кандай болот? Адам баласын эмнелер күтүп турат? Аалам системасы кандай жардык чыгарат? Мына ушуну түшүнүү адам баласынын бирден бир милдети болуп эсептелинет. Эзелки замандар көз алдыбызга тартылып, аларды кайрадан козгоп чыгуу үчүн эң бир керектүү нерселер нерселерден болуп саналат. Адам баласы акырындап өйдөлөөгө тийиш. Бул алардын экинчи гана баскычы. Аалам системасы адамдардан дагы көп нерселерди күтөт. Бирок ошол тепкичтерди басып өтүү алардын өз эмгегинин натыйжасы болууга тийиш. Улуу жараткан адамдарга туура жолду көргөзүп, акыл эсин кошуп, кырсыктан сактап турат. Жаратылыш адам баласынын бирден бир жакын досторунун бири. Андыктан аларды көздүн карегиндей сактоо зарыл. Адамдар бири-бирине кыянаттык жасоого тыюу салынат. Жабыркагандар аз болууга тийиш. Акылмандар жер бетинде көбөйгөн күндө гана бийик даражалуу цивилизация орномокчу. Айрым адамдар бул эмне экендигин айдан ачык даана түшүнүшөт. Алардын акыл туюу сезими күчтүү өнүккөн. Адам баласынын жашоосундагы эң маанилүү учурлар мына ушулар. Акырындап жүрүп олтуруп адам баласы кай жакка бара алат? Аны эмнелер күтүп турат? Канткен күндө бийик чокуга жете алат? Бул суроолор көптөгөн акылмандар, чоң илимпоздор, калк башындагы башкаруучулар мына ушул суроонун үстүндө ойлонушат. Жогоруда айтып өттүк. Акыл ойдун бийикчикке жетиши. Адамдардын ниетинин тазарышы. Акылмандардын көбөйүшү. Алсыздардын азайышы. Журулушуп гармония болгон кезде адам баласы бийик чокуга жетет. Акыркы баскыч эң чоң баскыч. Ага жетиш үчүн адам баласы көптөгөн жолдорду басып өтүүгө тийиш. Экинчи этапта турган адам азыркы күндө өзүнүн аткаруучу миссиясынын 1/3 бөлүгүн гана аткарууга жетишти. Оош кыйыш болгон замандар келип жетет. Адамдарда көңүл жаркып, той-тойлонуп, бирин-бири жек көрүүчүлүк, бирин-бири түртүүчүлүк жана кара ниеттик жоголот. Акылмандар жер бетинде көбөйүп, адамдар бири-бирине баш ийип кулдук урган күн да келип жетет. Айрып алгыс сулуулук көбөйөт. Сулуулук — бул адам дилинин тазаруусунун эң чоң символу. Алыска сапар тарткан адам көптөгөн этаптарды басып өтүп, канчалык бийикке чыгууга аракет кылса, ошончолук тазаруу процесси жүрөт. Эмесе, урматтуу адам баласы, кандай күн болсо да, кандай заман, кандай мезгилге туш келсек дагы дилибизди тазартып, бири-бирибизди адалдыкка, чынчылдыкка, калыстыкка, ак ниеттүүлүккө жана Кудайдын улуу сөздөрүнө көңүл